Баарыңыздарга салам. Бүгүн мен Faberlic компаниясынын Мастоп продукциясы жөнүндө айта кетейин. Мастоп качан ичсе болот? Эгерде мастопатия менен оорусаңыздар же болбосо ПМС мечнигилердин алдында аябай катуу ооруган болсо ошондо да ичсеңиздер болот. Мына ичинде жашыл таблеткалардан турат. Составында брокколи бар болгондуктан бул аябай сонун организмге пайдасын тийгизет. Ичинде 30 штук болот мында. И күнүнө 2 маалдан ичесиздер. Мунун артикулу 15.642. Муну иче берсеңиздер болот. Постоянный профилактика катары дагы. Эгерде опухолдорду мунун кичинекей опухоль болсо андан ары өсүп кетпешин алдын алат. Эгерде опухолдун дагы вообще пайда болбошун алдын алат. Мастоп ошондой эле азыр бизде билесиздер онкозаболевание, онкоорулар аябай көп болду. Ошолорду дагы именно эмчектин рагын алдын алуучу сонун каражат. Муну болгондо боюнда барлар жана эмчек эмискендерге ичкенге болбойт. Эмчектен чыгаргандан кийин балдарды эмчектен чыгаргандан кийин эгерде кыйналып атсаңыздар ошондо ичсеңиздер болот. Аябай сонун каражат. Бардыгыңыздар ичиңиздер. Именно айымдарга арналган каражат.